социалдык, айыл чарба багытында. Бирок ошол менен бирге бир канча көйгөйлүү маселелер көп экен да, Акылбек Сүйүнбекович. Мен мына айтып кетсем, мына региондордо калкты турак жай боюнча камсыздоо боюнча, жана ошондой эле мына ипотекалык турак жайларды куруу боюнча, жана ошондой эле жаштарды жумуш менен камсыздоо боюнча негизинен региондордо кандай өнүктүрүү иши алдыга алып барасыздар, ушул боюнча айтып кетсеңиздер, өзүңүздөрдүн биринчи суроом боюнча. Экинчиси мына бул эми акыркы жылдары мына бир канча тармактарда айлык маяны, пенсия, пособиялар көтөрүлүп атат да, бул жакшы. Бирок биз мына айылда барып келдик, аксакалдар менен сүйлөштүк, карапайым мына калктын аярлуу катмарлары менен бул эч сезилбей атат дейт да, ушу пенсиялардын көтөрүлгөндөрү, айлык маянанын дейт. Инфляция өсүп атат дейт. Ушу кандай жардам берсек болот, ошо жардам берип, мына күндөлүк керектөөчү товарлардын баасы өсүп атат, азык-түлүк мына продукциясы өсүп атат. Элдин чөнтөгүн абдан оор болуп атат экен да. Ушул боюнча бир иш-чара алып барыш керек. Кандай алып барсак болот? Бир жагынан көтөрүп атабыз айлык маяны, пенсияны, экинчи жактан бардык азык-түлүк кымбаттап жатат.